Кудайдын чакырыгы 5-октябрь. Ыйса ага мындай деди: мен тирилүү жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Жакан жазган жакшы кабардан. Мектепте окуп жүргөндө 2000-жылдарды кандай элестетесиң деген жат жазуу жазганбыз. Көптөр көп түстү кылып сүрөттөшкөн. Ал жылдарда технология аябай өнүккөн болот. Деңиздердин түбүнө шаарлар курулат. Космосто, башка планеталарда шаарлар курулуп, ал жака көчүп кеткендер болот деп жазышкан. Мына азыр 2000-жылдарга киргенибизге 25 жыл болду. Биз элестеткендин көбү аткарылган жок. Азыр деле келечек жөнүндө, эртеңки жөнүндө коркунуч, тынчсыздануу бар, белгисиздик. Чынында эле эртең бизди эмне күтүп жатат? Ыйык жазууга кайрылып көрбөйлүбү? Ыйса айтат: ар бир адамдын келечеги бар. Бул жерде гана эмес, денебизди калтырып төөлүккө өткөндө да. Бирок Ыйсаны куткаруучу катары кабыл алгандарды башка келечек күтүп жатат. Ал эми Кудайдын куткаруу жолун кабыл албагандарды башка келечек күтүп жатат. Ыйсасыз жакшы келечек, жарык келечек мүмкүн эмес. Бүгүн убакыт барда, эртең деп айтканга мүмкүн болуп жатканда, Кудай даярдаган жакшы келечекке ээ бол. Ыйсаны куткаруучум деп кабыл алсаң, келечектен коркпой эле койсоң болот. Анткени ага ишенген адамдын денеси өлсө да, төөлүк өмүр үчүн тирилет.